Сақалды алыш керек та. Таптыза қылып аласың. Чашты дағы площадка қылдырыш керек туғанда. Ассаламалейкум, урматтуу Москвада мекендештер, амансыздар. Сіздер мен қайрадан эле Москва бар туғандар. Көптөгөн биздин комментаторлар комментарийде көп жазыптыр. Сапсайтпай сакалыңды алып сал деп. Бүгүн сакал алдырганы келдик. Учурда метро Щелковскаядан чыгып, мына 3-чү выходтан чыктык дагы. Туура эле ушул жакка бастык. Эч жакка бурулбайсыздар. 3-чү выходтан чыгып эле бассаңыздар, Москвадагы эң узун үй көрүнөт мына. Көрдүңүздөрбү? Наргы башы көрүнбөйт. Эң узун үй. Ушул домду аягына чейин келесиздер до конца. Келип туруп, аягында бул жакта подвалга кирген жер бар тугандар. Менин өзүмдүн айылдаш укам болот. Умар деген өзүмдүн жигар укам. Бир боорум ушул жерде салон ачкан, чач тарач. Ошол чач тарачка азыр кирип, сиздерге ичинди тааныштырып, көрсөтүп, бир жолу сакалды дагы алдырып кетебиз. Видеону аягына чейин көрүңүздөр, сакал алгандан кийин кандай болуп калат экен. Лайктан басып, комментарий жазып кетиңиздер дагы. Бисмилла. Мына домдун аягындагы подвалга түшкөн жер. Кирдик. Парикмахер. Киргенде эле мына экинчи эшик оңдон. Экинчи эшикке кире бересиздер. Биздин өзүбүздүн жигарлар шу жерде иштейт. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Сиздер жакшыбы? Жакшы. Тынчсыңар? Ден соолуктар жакшыбы? Үкалар амансыңарбы? Бардыгы жигарларым. Сакалды алыш керек да? Таптыза кылып аласың, кандай кылып аласың? Анан чачты дагы площадка кылдырыш керек туганда. Бир катар өзүбүздү бир жасайлычы кандай болот экен, а? Бисмилла. Жасаганча сүйлөшөбүз анда. Бир красавчик кой жүргөн. Красавчик кылып, комментарий жазгандар сакалыңды апташа дейт. Алдырайынча кандай болот экен? Сакалга асылга деп коесузбу? Комментарийде көп жазып турам азыр. Четке кылып алышатып кайчы. Тугандар, Умар ушул өнөр менен канча жылдан бери занятие этесиң? Биз эми Москвада эле бир 6 жылдай болуп калды. 6-7 жыл болуп калды. 6-7 жылдан бери ушул парикмахерлик кылат. Негизи сакалымды да илгертен бери ушул балага алдырат элем. Азыр бүгүн мына жолубуз түшүп Щелковский метрого келип кирип калдык. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, метронун алды деле ушу 1 минут эле басасыздар. Биринчи домдун акыркы подъездинде подвалдан кирет экенсиз. Бурулуп туруп. Курсту кандай кыласың? Кантип окутасың? Канча окуучу аласың? Биринчи күндөн 5-чи күнгө чейин, как обычно, ошол иш вакытында эле көмөк алабыз. Суббота, воскресенье күндөрү эл кичине көбүрөөк болуп калат. Ошого окутуп үйрөткөнгө убактыбыз болбой калат да ошого. Демек, бугандар будни күндөрү, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница буйруса ушул жерде окутат экен. Номерлерди экранга коюп коем тугандар. Жазып, чалып, WhatsApp'tan билип келсеңиздер болот. Анан баягы иштен кийин бошоп үйрөнсө болобу, башка маалдарга келип ошол ишиге карап үйрөнөм дегендер дагы сурап өзүңүздөргө график койдуруп үйрөнсөңүздөр болот. Ишиң канчадан канчага чейин берди? 9-дан 9-га чейин, биринчи күндөн 5-чи күнгө чейин. Суббота, воскресенье? Саат 10-дан 8-ге чейин. Эл көп болгонго байланыштуу көп туруп калабыз, убакыт ушу туруп чачап калабыз өзүбүз дагычы. Ценалары кандай бул? Парикмахерлер экономиялары? Эконом класста, бирок качествону экономдан жакшыраак кылабыз кичине деп мактанып коем.
Сапаты жакшы деги. Сапаты жакшы. Өтө жакшы. Баягы колуга кай чыгармай алгандарды үйрөтөсүңөр нөлдөн баштап? Ошону нөлдөн баштап эле ооба. Мага окшош дебесин да мына шеригиме окшош качественный маселелерди чыгарсак деген ойдобуз. Шеригиң канча жылдан бери эме кыласың? Укам? Парикмахер. Москвада уже 11 жыл болуп калды. Чоң мастер 11 жылдан бери Москвада иштейт экен. Молодец. Өткөндө бирөөгө алдырсаң ушундай кичине кыйшыгыраак коюп тур да. Сол жагы көрөм. Бар жагыбыз кичине көрөм. Караштырып. Мына туугандар, доосуну көрүп койгула, азыр послени көрөсүңөр. Неге туугандар? Красавчик болуп калдымбы? Мына өзүңүздөр көргөндөй, сонун кылып сакалды да, чачты да алып берди. Андыктан негизи эле ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып туугандар, жакында ушул курстарын ачып баштайт. Номерлерге жазылыңыздар. Сөзсүз келип, катышып ушундай курстарды окусаңыздар, анан бир өнөрдүн ээси болуп, Москвада башка жерде дагы иштеп, өзүңүздөрчө кааласаңыздар чачтар чачып, кааласаңыздар башка жерде иштеп, дагы бир өнөргө ээ болосуздар туугандар. Курста канча окуйт ма? Курста эми 1 ай деп атабыз пока. 1 айда. 1 айда катуураак үйрөтөбүз. Кичине урушабыз дегендей. Демек туугандар 1 айдын ичинде буюрса мастер болуп чыгасыздар, иншалла. Иншалла. Чач, сакал, тону мужская стрижка, да? Мужская стрижка. Бирок краскаларды үйрөтпөйбүз. Таза стрижка. Стрижка экен да. Чачтар ач экен. Основной чачтар ач ушул стрижка экен да. Эми берке по желанию баягы воск менен иштеген болсо, аны көргөзүп үйрөтүп кое беребиз. Демек, заманбап деп коелу, современный заманбап стрижкаларды толугу менен үйрөнөт экенсиздер. Ошол сакалдын дагы формага келтирип, сакал алганды дагы үйрөтүшөт. 1 ай обучение. Андыктан номерлерге жазылып, кайрылып келе бересиздер. Анан туугандар, ушул Шолковский райондо келгендерге Москвардын аттан деп келсеңер 10% скидка берет. Кеңири келип, баягы эле Москвардан келдик, баягы жигариңдин атынан десеңер 10% скидка берет. Анан сөзсүз түрдө мына Кыргыз самсага киргенче самсажап эгерде очурет болсо келип сакалды, чачты алдырып кетсеңиздер болот. По-свойски ценаларды коюп берет. Андыктан бөтөн жерде дайыма аман болуңуздар. Видеого лайк басыңыздар. Сакал жакса дагы лайк басыңыздар. Группаларга таркатып коюңуздар. Өзүбүздүн ишкерлерди, өзүбүздүн туугандарды колдоп, мекендештерди колдоп, дайыма бөтөн жерде аман болуңуздар туугандар. Урматтуу Москвада мекендештер, эгерде чек арага каттайм десеңиздер, Мухиддинге кайрылсаңыздар болот. Москвардан десеңиздер, чорный списоктон текшеришип, до конца өздөрү алып барып, жылуу жумшак барып келесиздер. Документ жагынан дагы өздөрү жардам беришет.